Саламатсыздарбы урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Бүгүн бизде Ак ниет подкасты. Бүгүнкү подкаст өзгөчө болот деген ойдобуз. Анткени бүгүн бизде конокто Бакуга 3 ай барып келген конок 23 жаштагы Нуржан айым. Анын тажрыйбасы, анын сапары кандай болду? Ошону биз маек курабыз ошону менен. Анда эмесе саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Саламатсызбы? Мен Газ айылында төрөлгөм 2004-жылы, жашым 22-де. Семьяда жалгыз кызмын, бир байкем бар, эки байкем бар. Ошол жаштыгымдан бери ушул бир аз эме менен жабыркайм, ашыкча вес менен, ашыкча салмак менен жабыркаймын. Жакшы, чоң рахмат. Айта кетсеңиз, Нурхан айым, гимнастика менен качандан бери жана кайсыл жакта машыга баштадыңыз, алектене баштадыңыз? Өзү негизи жаштыгымдан бери ашыкча салмагым болгонуна байланыштуу менин апам заставить кылат эле, заставлять этет эле. Ушул арыктасын депчи. Негизи любой эле ата эне өзүнүн баласына жакшылык каалайт го. Анан ошондон кийин уже дагы вес алганына байланыштуу мен салта фитнеске бара баштадым. Салта фитнеске барып 10 килограмм вес ташап, 13 килограмм вес ташаган күндөрүм болду. Анан кийин иштерим көбөйүп кеткенине байланыштуу аны мен уланта албай калдым. Уланта албай кийин салмагым дагы чоңоюп кетти. Жакшы, чоң рахмат. Азыр деген биз көрүп атабыз интернеттенчи, көп жактан көрүп атабыз. Бакуга кантип барып калдыңыз? Анан кийин Баку жөнүндө айта кетсеңиз. Бакуга барып калганыма чоң себепкер бул Салтанат эже. Мен бывшая, азыр деле фитнес тренершам өзү негизичи. Бывшая фитнес тренершам. Ал өзү менин анын кабарым деле жок болчу өзү Бакуга барышымачы. Анан бир күн кийин эмени таштап койдум, фитнести таштап, спорт менен заниматься этип жүрөт элем да мен дайым эле. Анан ошондон кийин бара албай калдым, иштерим көбөйүп кеткенине байланыштуу. Мен иштеп жүргөн маалымда көптөгөн уже салмактарды ала баштадым. Аны мен фитнес тренершам көрүп эме кылды. Анан ошентип Чагаевке жаза баштапты. Өзү өтө чоң ыраазымын Салтанат эжеге. Отурам бир күн, короче, жумуштайм, магазиним бар өзүмдүн. Ошонун магазинде содамды кылып отурсам, алло чалып калды Салтанат эже. Алло десем, готовь, приготовься дейт. А я куда? Каяка десем, Бакуга кет атасың дейт. А я такая в шоке стою. Шокто болуп, ошентип өзүм деле ишенген жокмун, если честно. Биринчи эме ошон барасың дегендечи. Ошол барасың, ошол барып самолетто учуп кетканда деле точно тосуп алаларчы, тосуп албайлар деп сомнение менен кеткем. Чын эле ошол жака бартамбы деп. Чын эле мындай, чын эле өзү жалганбы деп. Анан барганда Ташпаева Нурхан деп плакат менен тосуп алгандар. Сонун. Машыгуу жөнүндө сурасак, ал жакта машыгуулар жана тамактануулар, анан режим кандай болду? Бир аз айта кетсеңиз. Ал жакта режим, тамактануу боюнча баштасам, биз жеп арыктайбыз. Азыр көпчүлүгү ашыкча салмак менен жабыркайт азыркы күндө. Даже жаш балдар деле азыркы күндө жаш балдар ашыкча салмак менен жабыркап жатат. Бирок көп диета кармап эме кылганда сразу өзүн тамактан тыйып коет. Кийин башында бир 10 күндө 3-4 килограмм, 5 килограмм, көп болсо 10 килограммга чейин вес ташап сүйүнүшөт. Андан кийин организм вес бербей коет. Мындай вес ташабай коет да, стресске түшүп калат. А бизде жок, андай эмес. Бизде постоянно жейбиз. Өздөрү берет тамак. Сибризде, ресторанда 3 маал тамактанабыз. Вкусный тамактанып эле ошо вес ташайбыз. Жакшы. Алгач барганда кандай сезимде болдуңуз эле? Алгачкы барганымда эми Сибриз деген жерге барабыз. Өзү Азербайжан мамлекетинде, Баку шаарында, пригородный деп коет. Пригородный Сибриз Эмин Агаларовго караштуу.
Эмин Алагаларовдун Сибриз деген эми чоң эс ала турган зонада 8 километр же өтө сонун бир Дубайга окшогон жер, өтө сонун вообще. Пальмалар бар ал жактачы. Море, красивый здания, виллы там. Биринчи барганда чындап эле мен ушундай жерге келдимби деп өтө сүйүнүп, мындай башында видеолорго түшүп, уже такое чувство было у меня. Лакшери жер, өтө сонун жер. Сибриз өтө сонун, красивый жер. Сонун кубанычтабыз. Анан деген сиздер машыкканда күнүнө канча саат машыкчуңуздар? Бир күндө 3 маал машыгабыз. Эгер чында вес тапшырам деп эме кылсаң 5 жолуга чейин болот, эгер кардиолорду кошсоң после тренировок. Канча саат болуп калат ошондо? Кардиону өзү негизи 45 минут деп биздин тренерибиз советовать кылат. Мен эми жакшы вес тапшырыш үчүн 1 сааттан кылам. 1 сааттан күнүнө ошондо 3 саат болуп калабы? Күнүнө эртең менен турабыз, кардиого барабыз. Кардио бул либо велики болот же беговой дорожка 1 саат же 45 минут. Жакшы. Андан кийин эмеге завтракка барабыз. Завтракка баргандан кийин саат 10дон 1:30 чейин биздин кеңири убактыбыз болот. Эс алганга деле үлгүрөбүз да ал жердечи. Эс алып, отдыхать этип арыктайбыз. Жакшы экен да. Сиздин оюңузча эки жактын айырмасы кандай? Баткен менен ал жактын айырмасы, сиздер айырмачылыкты канчалык билдиңиз? Эми ал жак өтө кооз, өтө сонун, бирок чужой да, башка. Биздин Баткен тилинде айтканда бегана. Бегана да, өзүбүздүн Баткенибизге чаң басса деле, эми баткак болгон жерлери баткак болсо деле, башка болсо деле өзүбүздүн туулган жерибизге жетпейт. Чын. Мен ошондой лакшери жерде жүрдүм, бирок Баткенди өтө сагындым. Ушу жүрөгүмдө Баткен деп согуп турду да. Кыргызстан депчи. Сонун. Сизче бир күндө эң көп канча километр бастыңыз эле? Мен эң көп километрин билбейм го, бирок шагын айтайын. 25 000 шаг басканмын. Бизде күндө эртең менен эме менен кичине залда кичине проблема болуп калды. Андан кийин эми беговой дорожкалар менен бир аз проблема болуп калды. Моренин, Каспийский моренин жанына чыгарып, пляжда бастырды. Ошол чоң пляж. Ошол пляжда деңиздин жээгин бойлоп 25 000 кадам кылганмын. Сонун. Машыктыруучуңуз жөнүндө бир аз сурай кетсек, айта кетсеңиз, анан кызыктуу суроолордон машыктыруучуңуз сизди эң көп эмне үчүн урушту эле, же болбосо негизи эле эмне үчүн урушту эле? Биздин наш тренер с характером такой человек. Очень, как сказать, характерлүү адам да. Өзүнүн айтканын кайтпаган адам. Ошол өзү айткан нерсеге добиваться этмейинче артына кайтпайт. Биздин тренер постоянно ушундай мотивация берип, эгер бир жериң ооруса, давай, ты сможешь деп ооруса чекаптарга апарып, эмелерге анализдер тапшыртып, эгер серьезныйраак болсо доктурларды чакыртып полный карайт. Анан көп урушкан. Ой, ошол күндө эстесем бар го. Эми баары эле көргөн болсо керек, мен барганда бир аз похулиганчить этип койгонмун. Эми ал кандай десем, подстава болуп калган десем деле туура болот. Айта кетсиз. Ошо эми досторубуз бар ал жакта, тажик туугандарыбыз менен бир аз жүр десе мен деле барып коюпмун. Ошондой бир тема болгон, анын артынан мени проекттен кетирип беремин деп, анан мен тренерден кечирим сурап, ошентип кайрадан калганмын. Эми ар бир адамдан катачылыгы болот. Эми Кыргызстанда жеп жүргөн адамбыз, бир эми жүр десе эми барып турган десиз. Барып коюпмун да, эми ал, как сказать, ошибка молодости. Жакшы, Жакмат чоң. Сиз ошол Бакуга барганда анда сизде мындай болгон жокпу? Машыгууну таштап коём, же болбосо кетип калам, керек эмес мага деген учурлар болгон жокпу? Вообще келген эмес. Бул машыгуу менин өзүмдүн будущийима өтө чоң
ушул вести таштасам менин будущийме өтө чоң поворот болот да. Менин келечектеги жашоомду бир фундаменти болот десем деле адашпайм. Себеби ден соолук ар бир адамга керек. Мен алдын 182 килограмм менен барганмын. Бирок мен 185 килограммга чейин чыкканмын Кыргызстанда. Самолетто билбейм, самолетто жүрүп эле вес таша бергенмин. Анан барганга чейин 1-2 күн алдын диета баштап койгон элем. 185 килограмм менен пиктеги весим ошондой болгон. Уже адамдар сүйлөсө деле не интересный болуп, уже жашоонун анча деле кызыгы калбады да. 10 килограмм, 13 килограмм вес таштап туруп кайра кошуп алып, ошондой болдум. Анан кандай десем, уже все, думала, все бүттү эми. Жашоо ушундай экен да деп калдым. Ушундай мен жашоом ушул менен бүтөт окшойт депчи. Анан ошентип кийин Чагаевдин эмесиге баргандан кийин уже жок, жашоого көз карашым өтө өзгөрдү. Мен азыр жашагым келет. Башка мамлекеттерге кыдыргым келет, путешествовать этип. Короче, бул ден соолукта жүргөн өтө сонун нерсе экен да. Мурда отуруп тура албай, даже представляете, өзүмдүн бут кийимимдин эмесин байлай албай калгам, шнурокторунчу. Деп ичиңде дамың тартып туруп, воздухту тартып туруп, бир байлап алсаң го эме. Утук сеники го, жеңиш сеники, мындайча айтканда. Чоң рахмат. Арыктагандан кийин азыр сиз ошондо канчалык килограмм таштап койдуңуз? 45 килограмм ташадым. 45 сон 182ден 182 менен барганмын. Кайтышым 139. Эми плюс-минус 45 килограмм. сонун. Бул жакта 185 килограмм болгон деп атпаймынбы? Ооба, сонун чындыгында күчтүү кыз, күчтүү айым экенсиз. Ооба, 3 айда тем более. Арыктагандан кийин мындай тааныштарыңыз, же болбосо арыктаганга чейин тааныштарыңыздын мындай мамилеси башкача болчу эмеспи? Азыр өзү негизи мен адамдардын менен мурдатан эле жакшы мамиледе болуп келгем. Мен любой эле адамды көрүнүшүмдөн өтө сүрдүү көрүнөсүн, уруп коесуң деп. Мен сенден калтак жейинби деп коркконмун башында деп эме кылаттар. Бирок мен чын-чынынан мындай эме кылган мамилеге келгенде мындай адамдар менен жумшактык менен мамиле кылышка аракет кылам. Азыр деле бир башкача сезимдер болуп атат. Мен кече бул жака Кыргызстанга кайтканда аэропортто отурдум. Аэропортто отурсам азербайджанецтер, казактар, Өзбекстанга барганда өзбектер сүрөткө түшүп атат да, эми ушунча рахмат, эми ушундай эме болсо, бирок өтө бир башкача сезим болот экен да. Тура айтасыз. Анан деген арыктагандан кийинчи азыр мурдагы кийимдериңизди азыр кийип, анан кандай сезимде болуп калдыңыз? Өзү чоң апарган кийимдерим эле уже чоң болуп калганын байкап аттым. Кече келгенден кийин апам мурда батпай калган кийимдеримди кийгизип көрүп атпайбы? Сен чындап эле жакшы эле арыктап калыпсың кызым деп. Апам мени биринчи текшерди. Бардык кийимдеримди кийгизип, кышта кийген курткаларымды кийдим. Плюс 45 градуста. Апама көрсөтөм депчи. Бирок өтө сонун приятный чувство болот экен, мындай сезим башкача. Чоң рахмат. Чагаевдин долбооруна келе турган болсок, Чагаев кандай адам экен? Анан экрандагыдай эле мындай катуу бекен? Эме орусча айтканда в жизни. В жизни он очень добрый человек. Он всегда старается помогать людям. Наш тренер вообще золотой человек. Биздин тренерибиз ушунчалык бир адамга жардам берейин деп турган адам да. Ошол телефондо кандай көрүнгөн болсо, жашоодо деле ошондой добрый адам. Ошо ар бир адамга жардам берейин деп, ушу чын жүрөгүнөн атырылып турат да, мындайча айткандачы. Сонун. Анан айтпадыңызбы, айта кетпедиңизби, сизчи 182 депчи килограмм. Ошондо өскөндө сиз дарыгерге, же болбосо диетолог, же болбосо дарыларды арыктоочу ичип көрдүңүз беле? Ошолорду кылып көрдүңүз беле? Мен Баткенде доктурга баргам. Нутрициолог дейби, эмне? Нутрициолог, Нутрициолог точно.
эндокринологда. Эндокринологко барганмын. Биз Баткенде сендей семиздерди карай албайбыз дегенде өтө катуу тийген, бирок если честно. Өзү семиздиктин 3 степени болот экен. Меники вообще канчанчы степенге өтүп кеткен билбейм, бирок азыр карай албайбыз дешти доктурлар делечи. Ошондон кийин болду окшойт деп. После проекта иншаллах дагы бир барып текшерилип көрөм. Ошол именно ошол эжеке барамын мен. Эми текшере аласыздарбы деп Эми текшере аласыздарбы? Я это хочу доказать. Жакшы, чоң рахмат. Азыр өзүңүздү физикалык жактан, анан психологик жактан кандай сезесиз? Физикалык жактан мен өзү негизи мурдатан эле спорт менен заниматься этип, физический иштерди кылып жүргөнмүн да негизи элечи. Мен эч качан Чагаевдин долбооруна барганда кыйналбадым. Кыйналдым башында, бир аз кыйналдым. Эми ал любой адамда болот. Бирок мынтип ыйлагыдай даражада кыйналган деле жокмун да. Психологический жактан мен дайым өзүм жакшы сезип келгем. Эч кандай менде 185 килограмм болгонумда деле, 182 килограмм болгонумда деле менде эч кандай мындай, кандай десем, адамдар, некоторые адамдардын эмеси болот го, мындай самооценкасы низкий болот го. Менде эч качан андай болгон эмес. Дайым мен өзүмдүн эмемди бийик баалап, дайым эле мен өзүмдү сулуу сезип жүргөнмүн. Сонун. Кубанычтабыз. Кайсы адаттарды толугу менен өзгөртүүгө туура келди Чагаевдин долбоорунан кийин деп айтайыкчы? Чагаевдин долбоорудан кийин туура питание. Мен азыр Кыргызстанда жүрөм. Мен ошол Чагаевдин долбоорундагы дисциплинаны кармашка аракет кылып атам бул жерде деле. Ошол Чагаевдин долбоорунда 3 маал заниматься этебиз спорт менен. Ошол эми 3 маал болсо деле 2 маал кылып жатам бул жакта. Анан мурда башка спорт менен заниматься этет элем, бирок андай зеригет элем да. Бирок физический жактан дайым күчтүү болгонмун. Чоң рахмат, сонун. Эми эң маанилүүсү тажрыйба демекчүбүз. Бул жолдон кийин адамдарга кандай кеңеш бересиз сиз? Адамдарга кеңеш берсем, Арыктоосу келгендерди. Основной мен азыр өзүм жаштыгымдан ашыкча салмактуу болгонума байланыштуу мен основной азыр мындай тяжеловесный балдары бар ата-энелерге кайрылат болчумун. Азыртан баштап аракет кылыңыздар. Мен себеби чоң вестеги балдарды көрүп калсам, чындап өзүмдүн судьбама окшоо болсо экен, менин тагдырыма окшоо болсо экен ушулар. Мен көргөн ооруларды көрбөсө экен дейт болчумун да. Менин апама айрыкча кыйын болгон. Мен уже весим чоңойгон сайын буттарым ооруп, уйкуга тартып, кыйналат болчумун да. Уйкум келип, адам семирген сайын уйкусу көп келе баштайт экен. Анан буттарың ооруйт уже. Мен мисалы 22 жашымда 182 килограмм, 185 килограмм вести көтөргөнмүн да. 19 жашымдан азыраак болуп, эми жаштыгымдан бери негизи чоң весте болгом. Ата-энелерди суранат болчумун, балдарыңыздарга караңыздар, азыртан баштап спортко берип, туура питанияга өткөрүп, керек болсо, бала керек болсо өзүңүздөр деле кошулуп кылыңыздар ошо бала менен колдоп. Анан чоң салмактагы чоң адамдарга келе турган болсок, эми тамакты азыраак кылып, спортко чыгып, дайым. Азыр көп эле операциялар, ашказан кестирүү, баллонирование желудка, мен деле ошону ойлогонмун. Бирок баллонирование желудка, ашказан кестирүүгө караганда мен 3 айда ага караганда көбүрөөк вес ташадым. Туура тамактануу жана спорт менен. Бул наоборот, кайта бул спорт менен арыктасаң, физический жактан күчтүү болосуң. Ашказанды кестирип салсаң, витаминдериң кетип калат. Наоборот, бунда көбөйөт. Витаминдериң бүт жоктон күчтүү болосуң. Чоң рахмат. Алдыдагы максаттарыңыз кандай сиздин? Алдыдагы максаттарым буюрса, иншаллах, Чагаевдин программасынан кийин, эми салтанатчы айткан эле. Чагаевдин программасынан кийин келип фитнес тренер болосуң деген эле да. Эми менен кандай фитнес тренер чыгат деген. Фитнес тренер чыга белем менен депчи. Азыр нет, наоборот, самакачу. Адамдарга ошокча салмак менен оор болгон адамдарга чындап жардам бергим келет. Чоң рахмат. Сизди колдогон көрүүчүлөргө эмне деп айткыңыз келет?
сиздерге өтө чоң таазим кылам. Рахмат мени колдогонуңуздарга. Кыргызстан ушунчалык бир ынтымактуу калк келет экенбиз. Сразу эле бири-бирибизди колдоп, ошон үчүн деле мен кыргыз болуп туулганыма, төрөлгөнүмө өтө кубанычтамын. Альхамдулиллах, ушу кыргыз кылып туулуп калган, кыргыз болуп туулуп калганыма ушунчалык сүйүнөмүн. Чоң рахмат. Биздин эфир ушуну менен соңуна келип жетти десек болот, урматтуу угармандар. Нурхан айым, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге эрктин микрофон деп туруп, бул жака сүйлөп койсоңуз болот. Не деп сүйлөйм? Эгер бул видео жаккан болсо, сизге анда эмесе бөлүштүрүүнү жана лайк басууну унутпаңыз.